Кандайсыздар? İşteçi bölümüm atayın ушул үйгө көчүп келгенден бери тамак жегенди жакшы көрөм деп ойлойм. Жасаганды, уйкум келгенди жакшы көрөм. Анда мен жаш сулуу кезимде койдум. Болду, биз үчүн оор сыноо болду. Дом как у Насти дешет. Бу да менин полкаларым. Гевланкы кайда деп. Кутман достор, бүгүн мен Кундуз Таштанованын үйүнө конокко келдим. Жаңы алган үйүн куттуктап келип турган кербезим жана сиздерге дагы көрсөтө кетейин деп чечтим. Саламыңыздарга кош келипсиздер. Келиңиздер. Биздин скромный үйүбүзгө кош келипсиздер. Чынында бул зал деп атайбыз. Люстраларды дагы деле ала элекпиз. Чынында псо меселе мындай кантсем обои мындай эмеси менен эле алдык. Даяр алдык, почти. Бирок даяр алган күндө дагы элементарно батареялар азыр алышыбыз керек, люстралар дагы көп нерсе вложение болот экен. Аны ойлонуп атабыз. Негизи эле үй курганда өтө көп каражат да кетет экен, энергия да кетет экен деп чынын псо алсак билбейм, тамашалапбыз. Анда вообще турсубуз жок эле калчу. Келбекпиз бе деп тамашалап калабыз. Башта сон көрүнүшкөн, эң негизгиси. Жакта көп үйлөр көрүнөт экен. Кундуз уш жактан карап турат экен. 7-чи кабат, эң сону. Айтсаңыз, 7-чи кабатты атайын тандагансыздар беле? Жок, 7-санын атайын тандаган жокпуз. Бизге чынын айтсам, биз жолдошум экөөбүз Турцияда болгон кезде, Турцияга чейин чынында берки 3 бөлмөлүү үйүздү, вторичное жилье, 104 сериядагы үйүздү сатып экенбиз. Сатып бизде 1 ай убакыт бар болчу. Анан биз ошол убакта билетибиз алынып калып, Турцияга кетип калдык. Анан бияка кетишибиз керек, уже үйдөн чыгышыбыз керек болот эле. Апам ушул жакты жактырды. Бизге сүрөт көрсөтүп, анан ала бергиле деп эле биргече таап койду. Таап койду, биз ушундай эле Турцияда жүрүп эле алып койдук да. Себеби дегенде биз мындай түз эле карайбыз да, экөөбүз мисалы үчүн 6 айда, 1 жылда деле кайра алып, мындай оңой карайбыз да, кайра сатып беребиз дегендей эме мани деле жакшы эле экен деп алып койгонбуз да. Мурда деле 3 бөлмө болчу, азыр деле 3 бөлмө. Азыр 3 бөлмөлүү, бирок мурда биздики 104 сериядагы эски типтеги үйдөн болчу. Мындай апапакай ак өргөгө менин кыялым дагы үй деп койсом болот. Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр. Дагы да эми люстраларды болсо жетишпей калдык. Диван дагы бул жакка планируем, мындай узун диван. Эң негизгиси үй бар экен. Да, анан эң негизгиси мен дагы сүйүнүп айтып кетчи, көрсөтүп кетчи нерсе, бул вставной мебелдерди заказ кылдык. Себеби дегенде мебель жок болду. Анан бул жака оюнчук, 2 кызым бар, оюнчук, буюмдарды салганга атайын ушундай раздвижной. Төшөктөрдү салганга раздвижной. Бул жак болсо ванна, да. Бул жак болсо ванна. Бул жак болсо мен крем салгычтарым. Канча квадрат бул? 85 квадрат. 85 квадрат. Бул жак болсо, да. Бияк отдельно, анан айта кетчү нерсе ушул даже бул уставной. Бул эмеден баштап биякты раковинаны өзүбүз койдук, мына бул мебелдерди жасаттык. Баардык өзүбүз ушуларды коюп жасаттык. Мону, жана бул жакты, эми уголокту жасаттык. Бул жакта болсо анан мына бул эмени жасаттык. Жасатканда дагы ушу мебельный цехтин эси менин наставничеством бүтүргөн психолог айымдын жолдошу болуп чыкты. Ошол айым өзү сунуштап, анан ошол мындай мурун такыр мебельщикке, мебель жасаган мырзага жолубуз түшкөндүктөн таанышыбыз эч кимибиз жок экен. Чынында ал дагы бир жок мындай жоопкерчиликтүү иш экен да. Анан ушу столдордун бери жасаттык. Бул шторону болсо күйөөбөз тандап кетиптир. Жакшы экен, тайты мыкты. Демек, үйдүн баягы интерьердин дизайнына жарашып тандаптыр, Ооба, анан мага жаккан жери мындай балкону кенен. Бул шкафтар полный биз келгенде эле бар болчу. Анан биз дополнительно дагы ушундай эмени жасап баштадык. Ушундай. Анан жакшы көрөсүзбү?
ашканада иштегенге кандай карайсыз? Ашканага Айымдардын көп сааты ушу ашканада өтөт. жок, чынында жегенди жакшы көрөм деп ойлойм. Жасаганды илхом келгенде жакшы көрөм. Балдарым ачка калбайт, тамаксыз калбайт, бирок мындай выпечка кылып, эртеден кечке бир нерселерди жасап, ушундай тамак ашка мен жокмун чынын айтканда. Бардыгына мен жумушум бар. Алдын ала меню түзөсүз. Алдын ала меню түзүп, полуфабрикатта бир нерселер менен камсыздап, дайыма балдарым ачка калбаган бардык аракетимди жумшайм. Сизден сонун эле ашпызчы чыгат турбайбы? Бул атайын сиздин бөлмө окшойт. Бул иштөөчү бөлмө. Ооба, бул бөлмө негизи детская болуп саналат, бирок мен иштөөчү бөлмө кылып бул жака келдим. Себеби дегенде өзүм тынч отуруп алып, ушул жакта отуруп иштегениме бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алдым. Ушул эле мебелди ушул жакта съемка кылганга, анан Тан жасап даярдап, ключ менен бекитип алганга, анан мен силерге өзүмдүн миллиондорум менен мактансам болот. Мен миллиондорум, конспекттерим, билимдерим сону десем болот. Белектерим, наставничеством бүткөн айымдан белек. Дайыма сонун белектерди алып турам. Намазга эмен түз ниетим бар. Болбосо мен менеджерим айтып турган бергендеги, болбосо мага кымдыз ашыба деген. Бул менин окуучум берген аябай сонун китептер. Көп ушундай жакшы белектерди алам дайыма. Даже демек жакшы ыңгайлуу кабинет түзүп отурсуңар. Мага дагы бул мына бүт окуучуларым, бул вазалар баардыгы ушулар келген. Бул дагы ушу окуучуман келген. Бул курал жарактар дагы. Булар обязательно. Буларсыз болбойт. Буларсыз болбойт. Ушулар менен мен суктанып, дайыма буларды катып жүрөм. Чыккан интервьюларымды баарын сактап коем. Газеталарга чыккан интервьюларымды, сертификат, ушундай дипломдорум көп болгондуктан атайын ушундай эми келген идеямды ушу рахмат Билал байкеге жазап берди. Ушундай эме койгуч. Бул жакта жылдын мыкты продюсери деген наставники, анан өзүмдү чындап эле көп издедим да. Жашоодо көп издедим деп коесам. Наращивание ресництен үйрөнгөм, карабайсызбы, декретте отургандачы, анан визажистти да үйрөнгөм, банкта, Оптима банкта иштедим. Толтура курстарды окуп. Толтура. Банк эмне калып калды? Банкта акча жокпу? Ал кычырап кийингеним менен, караңыздарчы. Роза айым, мен наставничествомдо окуган айым, ушуну ушундай сонун кылып жазайт экен да. Резинарт, Роза Резинарт өзүнүн колу менен аябай мына саат экен. Мода жакты. Аябай сонун экен. Пайдалуу белек. Бул менин эң акыркы ийгиликтеримдин бири. Суцай илимдеринин мастер суцай диплом алдым. Жаңы дипломум, аябай сүйүнөм. Суцайга өтүп кетпейсизби анан? Жок, мен наставничестводан жок, секирип дөйүндө. Жок, аябай катуу популярдуу болуп атат. Ооба, өзүм үчүн окудум. Психолог болоюн деген оюм жок азырынча. Анан дайыма бул белектерди алып турам, анан бул ушу ишенесизби? Ушу Сүмбүлгө берген белекке даже бара элекмин. Менин датам өтүп кетпесе экен. Дата чын эле канчасына экен? Ушунчалык убакыт менде так. 16:03 дейт. 16-мартка чейин. Убакыт бар экен. Ошо ким менен Сүмбүлгө барам десе жазып эле. Конкурс, кастингди. Анан бул менин диплом ийгиликтеримдин да эң маанилүүсү мына бул китеп мага аябай жагат. Таластык мен окуучум Элмирбек Иманәлиев силерге күнүгө кутматам деп жазылган текстин баардыгы ушу залка биздин Нисан арбагы ыраазы болсун, ушул кутматаңдын баардыгы ушул Элмирбек Иманәлиев агабыздын алынган бүт китемелери. Биз ал кутматаңдарды биз жазбайбыз. Ушул биздин акындан алган билим. Анан мен айта кетчү нерсе, бул мен эң жакшы көргөн, өзүңүздөр билесиздер, атамды 4-5 жыл мурун жоготуп алгам. Бул жолдошум экөөбүз баш кошкон күндө. Сонун экен. Анда мен жаш сулуу кезимди койдум. Азырда жор. Атайындай эң бактылуу күндөрдүн бири. Атам жанымда, апам, улуу иним, кичүү иним. Андан бери канча убакыт өттү, бирок
бул сүрөттү көргөндө аябай Бул атаңыз. бул атам 52 жашында тилекке каршы микроинсульт алып эме болуп өтүп кетти реанимациядан 10 күнүн ичинде эле биз атамды жоготуп алдык. Аябай оор болду биз үчүн, оор сыноо болду. Ошолордун аркасынан дагы билбейм кандайдыр бир күчтүүсүң деп да көп айтышат. Балким ошондон да улам. Атаңыздын рухун берген күчү менен иштеп, жолун улап, балким ошол аткарылбай калган иштерин кыздары, балдары аткарыш керек да. Негизи биздин жашоодогу миссиябыз ошол, эң негизги миссия ошол. Сонун той берген экен, баягы кичүү кызы катары ушундай той кылгысы келсе деп атабыз. Ар бир ата эне өзүнүн баласына жакшы той кылгысы келет. Биздин мисалы мусулмандарда өзгөчө бул нерсе мааниге ээ да. Уктоочу бөлмө. Менин балдарым кичинекей, кыздарым кичинекей, ошон үчүн жаныма алып алдым. Биз бияка жатып жакка койсок балдарым 3 жашта, 5 жашта, анан ушуну да заказ кылып жаныбызга алып алдык. Көнүп калыштыбы? Көнүп калышты. Хотим дом как у Насти дешет. Ютубтан Настя тиги Влад и Никита. Азыркы кичинекей балдар айткандай, я хочу шикарно жить в бассейне, чтобы все было деп айтышат да. Анан ошо ютубтун ушу карабайсызбы? Таасири. Анан бул биздин бөлмөбүз. Бул болсо шкафтарды жазаттык. Шкафтарды да жазаттык. Бул жакта бул менин бөлмөм, менин полкаларым. Бул да менин полкаларым. Күйөө балаңкы кайда деп? Күйөө балаңкы биякта. Бул үстү жагы биякта меники. Биякта менин карта желаниям. Натан катып койгом, эч ким көрбөсүн депчи. Менин карта желаниям бул жакка коюп алгам. Күйөө балада карта желание жасайбы? Жок, кайда.